Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Бүткүл аламды жоқтан бар қылған Алла Субхана ва Таалаға мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға Алланың рахматы жана саламы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтайлы. Алла Субхана ва Таалаға чексиз мактоолорду айтайлы. Алла Субхана ва Таала дагы сизди бизди жолуктуруп, жүз көрүштүрүп, эфирден болсо дагы Алла Субхана ва Таала жолугуштуруп турат. Бул биздин бул дүйнөдө жашап атканыбыз, дем алып кайра чыгарып туруп атканыбыз эң чоң ганимет. Дүйнөдөгү эң бактылуулуктун бирөөсү десек адашпайбыз. Дүйнөдө Алла Субхана ва Таала суноо дүйнөсүндө жашатып, ушул дүйнөдө Алла Таала денибизди соо коюп, Алла Таала өзүнүн ибадатыга мүмкүнчүлүк берип аткандыгы өзү сиз менен бизге эң чоң мүмкүнчүлүк. Ошону менен биргеликте урматтуу мусулман бир туугандар, дүйнөдө жашаганда, бул жашоо сүргөндө албетте бир дүйнөнүн материалдык жагыга инсан муктаж болот. Ал жашайт экен, тамак ашы, кийим кечеси, балдарына дегендей бир жашоонун материалдык жагына ар бир инсан муктаж болот. Бирок ошол муктаждыктарды Аллахтан сурап, адал менен амал кылып, акча таап, балдарын багып, өзүнүн курсагын бакса, ошол инсан дүйнөдө эң бактылуу инсан. Ошол инсан эң бактылуу инсан. Бирок ошого карабастан бүгүн мусулман бир туугандарыбыз мага материалдык жактан каражат жетпей жатат деп сүткордукка, процент алууга, паракордукка барып жатышат. Муну мен айтат элем да, биздин материалдык жактан жетишпегенибиздин себебинен биздин мусулмандар ошо процентке акча алып, паракордукка барган жок. Балким ал имандын жетишпегендиги себебинен ушул иштерге барып жатат да. Эгерде мусулман бир туугандарыбыз канчалык дүйнөлүк жактан тар жашоодо болбосун, анын иманы толо боло турган болсо, Алла Субхана ва Таала арам кылган амалдарга бармак эмес да. Канча устаздарыбыз айтып келет, канчалаган инсандар бул иштин арам экендигин айтып келет, бирок ошого карабастан биздин чөйрөдөгү адамдар, иманы алсыз досторубуз ушул арам болгон амалга барып атат. Бул болсо каражаттын аздыгы эмес, балким имандын аздыгы деп айтсак болот. Амалдын сустугу, мусулмандык көрүнүшүбүздүн аздыгы деп айтсак болот. Ошо сөзүбүздөн байкаган болушуңуз керек. Бүгүнкү темабызды мен риба, сүткордук жөнүндө айткым келет да. Сүткордук эмне деген? Алла Таала Куранында ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Алла Таала сооданы адал кылды, рибаны, сүткордукту арам кылды деп аятта айткан. Сүткордук дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Сүткордуктун бир нече түрү бар. Бул биз процентке акча алабыз деп баарыбыз эле билебиз. Банктардан же болбосо адамдардан акча алып, үстөк пайызы менен аны кайтарып берүү, бул сүткордук. Ошол аятта, ошол хадисте айтып аткан арам нерселер. Же болбосо
Бирөөгө карыз берип туруп, сиз ошол карызды көбөйтүп берүүнү талап кылышыңыз. Же болбосо карызды башка адамга берип туруп, төлөй албай калса, мөөнөт өтүп кетсе, ошо мөөнөттөн ашкандан кийин сиз туум туудуруп, пения туудуруп төлөтүп алышыңыз. Же болбосо карыз берип туруп, ошону карызыңызды төлөгөнгө чейин ошол адамды кул катары тили кысык болот да, ошону өзүңүздүн ишиңизге пайдаланыштыңыз. Булардын баардыгы сүткордукка кирет. Сүткордук жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне деп айткан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: жок кылуучу 7 нерседен сактангыла. Жок кылуучу, адам баласыны жок кылуучу 7 нерседен сактангыла. Сахабалар айтты: о Алланын элчиси, алар кайсылар деп сурашты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде 7 нерсени атады. Биринчи, Алла Таалага башкаларды шерик келтирүү. Алланы 2 деп билүү, же 3 деп билүү. Кандай эле христиан дининдегилер Алла Тааланы 3, Иса алейхиссалам Алланын баласы, Мариям энебиз Алланын аялы дегендей, Алла сактасын, ушинтип Аллага шерик келтирүү. Бул дагы адамды жок кылуучу амалдарга кирет. Бул биринчиси. Экинчиси, сыйкырчылык кылуу. Сыйкырчылык кылуу. Сыйкырчылыкка ошол көз ачыктык кылуу, келечекти айтуу ушулардын экинчиси. Үчүнчүсү, жазыксыз адам өлтүрүү. Эч бир себепсиз адам өлтүрүү. Төртүнчүсү, сүткордук кылуу. Адамды жок кылуучу амалдардан бирөөсү сүткордук. Бешинчиси, жетимдин малын жөө. Жетимдин малын ачыктан ачык тартып алуу, же болбосо бүгүнкү күндө бизде ошол жаш балдары бар туруп ата энеси өлүп кете турган болсо, ошолордун үйүнө барып, ошол казан табагын аралашып, тамагын жеп кетүү. Алтынчысы, согуш майданынан качуу. Жетинчиси, таза аялга жала жабуу. Ушул 7 амал адамды не кылат? Жок кылуучу, түбүнө жетүүчү амал деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул хадисти Бухари жана Муслим, имам Бухари, имам Муслим рахимахумуллахтар риваят кылган. Демек, туугандар, ошо 7 нерсенин ичинде бул жерде сүткордук келип атат. Демек, бүгүн туугандарыбыз, мен байымын, дүйнөдө бир үйүм бүтпөй жатат, үйүмдү бүтүрүп алайын, же бир башка максаттар болбосун, тоюмду бүтүрүп алайын, той кылып алайын деген максатта сүткордук, процентке акча алуу, бул дагы ошол адамды түбүнө жете турган амал. Түбүнө жетүү дегенде уламаларыбыз ошол дүйнөдө дагы акыретте да бактысыз жашоо ага берилет деп айтышкан, тафсир кылышкан. Ошондуктан туугандар, сүткордук бул ыймансыздыктын белгиси болуп аткандан кийин биз ыймандуулукка талпынайлы. Кимдин процентке акчасы болсо же кредити боло турган болсо, тезинен кутулуп, экинчи албоого үмүт кылып, тоба кылыштыгы шарт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат: бүгүн түнү 2 адамды көрдүм дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Алар мага келип, мени Байтул Мактаска чейин алып кетишти. Булар билесиз, периштелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үйүнөн Байтул Мактаска чейин алып барып, кийин биз алдыга дагы жылдык эле, бир аз алдыга жылдык, бир кандын дарыясын көрдүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Мерач кечесине асманга Аллахтын алдына алып бараткан учурда, бул жерде акыйда маселеси сизге түшүнүктүү болуш үчүн мен Аллахтын алдына дедим, негизи Аллахтын местасы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Мерач кечеси бир аз дагы алдына көздөй алып жөнөгөндө, бир кандын дарыясын көрдүк дейт. Кандан агып аткан дарыяны көрдүк. Анын ортосунда бир адам бар. Жана жээгинде бир адам туруптур дейт. Ортосунда бир адам, жээгинде бир адам. Качан дарыянын ортосундагы адам жээкке чыгууну кааласа, жээкте турган адам аны таш менен чекесине урат.
Баягы адам андан качып кайра дарыянын ортосуна, мурдагы ордуна кайтып келет. Кийин кайра чыгууну каалайт. Жээкте турган адам мурунку окуяны кайталайт. Мен эки шеригимден бул эмне болгон окуя деп сурадым. Ошентип кан дарыядан чыгарбайт. Ошондо пайгамбарыбыз түшүнбөй сурады. Алар айтышты, кан дарыянын ортосунда турган сүткор адам амалынын жазасын таап жатат деп жооп беришти. Бул хадисти дагы имам Бухари рахмахуллах риваят кылган сахих хадис. Бул эми кыяматка чейин болгон, же болбосо тозокко чейинки болгон бул адамдын жазасы. Сүткорлук кылган адамдын жазасы. Ошондуктан урматтуу жана кымбаттуу болгон мен мусулман бир туугандарым, кимде боло турган болсо азыртадан тобо кылып, Алла Таала кечиримдүү зат, аларынан кутулуп сүткордуктан тобо кылып, сүткордукту таштап жашай турган болсо, албетте Алла Таала кечирет, ага бактылуулукту ыролойт буюрса. Кийинки хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сүткордукту алганга да, бергенге да наалат кылды. Караңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүткорлукту, ошол акчаны процентке берип аткан адамга дагы, алып аткан адамга дагы Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не кылды? Каргыш айтты. Жана кээ бир риваяттарда сүткордукка күбө болгонду да, жана ага кол койгонду да наалат кылды деп айтат. Сүткордукту карап туруп унчукпаган адам, же болбосо ушу жерде процентке акча берет экен деп көрсөтүп койгон адам, барып кол коюп берген адам, ушулардын бардыгы, көрсөтүп далалат кылган адамдын бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын каргышына калган адамдар деп айтып жатат. Демек, инсан дүйнөдө өзү муктаж болот, каражатка муктаж болот адам. Бирок ыйманынын алсыздыгынан эми ала берейинчи, мен кыйналып атам да дейт да. Ток адамда, кедей адамда, ошо сиз процентке алып чоң үйлөрдү салып аткан адам дагы процентке акча албай кичинекей үйдө жашап аткан адам дагы деми кирип чыгып тиричилик өтүп жатат, мусулман бир туугандар. Бирок экөөнүн акыретте ордулары башка болот. Эки инсандын акыреттеги орду башка. Ошондуктан биз тоозго таянышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен отуруп, сахабаларым, силер менен отурганым канчалык чын болсо, акыретте тозок менен бейиш ушунчалык чын деп айткан да. Демек, бул дүйнө өтөт кетет. Ар бир инсанга сыноо дүйнө. Бирок ошол сыноо дүйнөсүндө инсандар Алланын арам кылган нерсесинен өтө сактануу зарыл. Башка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мынтип келет да: 4 түрдүү адам ушундай, алар тууралуу Алла Таала аларды бейишке киргизбейм деп, бейиштин неаматынын даамынан таттырбайм деп жоопкерчилигин алды. Жоопкерчилигин алды деген Алла Таала болду. Мен ушуну сөзсүз аткарам деген. Бейишке киргизбейм, неаматымдан эч качан таттырбайм. Алардын биринчиси арак ичүүнү адат кылган адам. Канчалаган бир туугандарыбыз бар да. Ага-инилерибиз бар. Керек болсо аялдарыбыз бар, апаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Эмне үчүн арактан сактанышпайт? Алла субханаху ва таала арам кылган нерседен эмне үчүн сактанбайт? Мына сактанбагандын жазасы. Аракты ичүүнү адат кылган адамга пайгамбарыбыз Алла субханаху ва таала, кечиресиздер, бейишке да киргизбейм, бейиштин неаматтарынан да таттырбайм деп өзүнүн кепилчилигин алып атат. Бул биринчи адам. Экинчиси сүткордук кылган адам. Буга да бейиш, башкача айтканда, арам. Үчүнчүсү жетимдин малын жазыксыз жеген адам. Жетимдин малын хаксыз, укуксуз жеген адам. Төртүнчүсү, бир туугандарым, ата энесине моюн сунбаган бала. Бул хадисти Мустадрак Хаким рахмахуллах риваят кылган. 4 түрдүү адам. Эми ар бирибиз акыл калчап көрөлү.
мен, сиз, жаныбыздагы мусулман бир туугандарыбыз ушу 4 амалдын кайсынысы ошол инсандын жашоосунда бар? Эмне кылып атат ал адам? Дайым арак ичип атабы? Бизге арак ичүү жөнөкөй эле бир суу ичкендей, лимонад ичкендей көрүнүш болуп калды. Эмне үчүн? Имандын алсыздыгы. Иманыбыздын жоктугу. Бирок караңыз, сиздин бир тууганыңыз арак ичип атат. Сиз кайдыгер жүрөсүз. Хадисте Алла субханаху таала айтып атат: "Мен бейишиме киргизбейм." Сиз ошол мусулман бир тууганыңызды жакшы көрөсүзбү? Демек, аны бейишке кирүүгө дагы сиз жардам беришиңиз керек. Арак ичүүчү адам, сүткордук кылган адам, жетимдин малын акысыз жеген адам, ата энесине моюн сунбаган бала. Канчалаган досторубуз, бир туугандарыбыз жүрөт. Ата энесине моюн сунбайт. Албетте, биз акыл насаат айтууга алсызбыз, акыл насаат айтууга укуксузбуз сиздерге. Бирок фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин, эскерткиле, эскертүү момунга пайда берет деген аяттын негизинде бул хадистерди сиздерге эскертүүнү туура көрүп жатабыз. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кайсы адам сүткордуктан 1 дирхам жесе, сүткордуктан 1 сом жесе, биздин акчага эсептегенде, кайсы адам сүткордуктун себебинен 1 сом акча жесе, ал 36 жолу зына кылгандан каттуураак күнөө алат. Ахмад Табрани рахимахумуллахтардын риwayаты. 36 жолу зына кылгандан. Зынаны билесиз, шариаттагы эң чоң күнөөлөрдүн бирөөнө кирет. Кээ бирки алымдар адам өлтүрүү, ширк кылуу, арак ичүү, зына кылуу деп чоң амалдарга кошкон. Чоң күнөөлөргө кошкон да. Ошол эң чоң күнөөлөргө кошулган амалдан 36-ны кылсаңыз, ошого караганда сүткорлуктан 1 сом жесеңиз каттуураак деп жатат. Эми бул хадистерди окуп, угуп, түшүнүп алып дагы биз банктарга барып процентке акча алып, үй курушум керек, балам тоюн өткөрүшүм керек, мындай кылышым керек. Куддун биз өлбөй тургандай да, мусулман бир туугандар. Куддун биз өлбөй тургандай жашайбыз. Алла субханаху тааладан биз иманды сурайлы. Я Алла, мени өзүң арам кылган нерселерден сакта деген сыяктуу. Өзү сүткорлуктун негизинде өтө көп хадистер келген. Бул хадистердин баарын окусак убактыбыз өтө созулуп кетет экен. Бир хадис менен түгөтсөк, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: кайсы кишиге карыз берсең, андан белек кабыл кылбагын. Ушундай болбосун, түшүндүрмөсү. Анын бул белеги карыздын ордуна сага берген сүткордуктун үстөгү болбосун. Ошондуктан анын бул белегинен этият болгун. Сиз бирөөдөн карыз алдыңыз, же бирөөгө карыз бердиңиз. Ошо карыз алган адамыңыздан карыз берген адамыңыз бердиңиз, сизден ал адам белек албаш керек. Ошол карыздар адам белек берип аткан болсо сизге, демек ал ошо сизге карыз берип жардам берип аткандын үстүнө белек берип аткан болушу мүмкүн. Бул дагы ошол сизге берген карыздын үстөгү, аны сиз билбейсиз. Ошондуктан арам деп жатат. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтканда: сага карыз берген адамдын, карыз алган адамдын, сенден карыз алган адамдын барып үйүнүн дарагынын көлөкөсүнөн дагы көлөкөлөнбөгүн депчи. Дарагынын көлөкөсүнөн дагы көлөкөлөнүп пайда албаш керек.
Кыскасы сиз бирөөгө карыз бердиңиз, болду, ал киши менен карызыңызды алганга чейин мамиле кылбай туруң да. Ал сизди көрүп неудобно болуп, ушу жүрөгү кыйналып кете турган болсо дагы сиз бир нерсеге дуушар болуп калышыңыз мүмкүн, арамдан бир нерсеге. Этияттыктан сактанып туруш керек. Эми Алла субхана ва таала айтылган аят хадистерге амал кылууга баарыбызга товфик берсин. Негизги нерсе Алла субхана ва таала ачыктан ачык айткан арамдарынан сактануу эле да максатыбыз. Аллах таала Куранында, хадисинде ачыктан ачык айтпаган маселелер болсо башка эле. Бирок хадисте, аятта ушундай каттуу бир эскертүүлөр менен айтылган арамды биз бүгүн кенен, эч кимден коркпостон, эч кимден уялбастан барып алып атабыз да. Негизи арамды уялып, бир титиреп, коркуп, эч кимге көрсөтпөстөн кылышыбыз керек эле, бирок тилекке каршы мен кредитим бар эле, кредитим жаап алайын, кредит алдым эле же кредит алам деп мусулман бир туугандарыбыз өтө коркпой сүйлөп калышты. Алла субхана ва таала өзүнүн арам кылган амалдарынан өзү сактасын, өзү такыбалыкты насип этсин.